Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Кыргызстандын 7 дууганын кыдырып эл менен жолугуп келди. Жолугушуулардагы элдин сүрөөнү, колдоосу, ишеними Жапаровдун элдик талапкер экендигин айгинелеп турат. Садыр Жапаров элим жерим деп атат. Ушу жүрөгүндө, ушу элим жерим деп атат. Ошону колдойм. Биз Кудай кааласа келечекте балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн ушул Садыр балабызды шайлайбыз. Себеби азыркы 30 жылдан берки жеп жаткан жемкорлорду, коррупцияны жоктулганга бир гана биздин Садырдын күчү жетет. Элдик лидердин эркине ишенет, жана андан үмүтү чоң. Садыр Жапаровго үмүтүбүз абдан эле чоң. Ушул боюнча жакшы кетип, жакшы иштеп, элди нааразы кылбай иштеп кетсе, бизге жакшы эле болот да, жашоосу оң болот. Баарыбыздын тилегибиз ушул Садыр Жапаров бир кыргыз элин ушул жакшы турмушка алып келеби деген ой тилек бар. Жеке менин эмес, жалпы кыргыз элинин ою ушундай. Ушул чыкканда кадимкидей сүйүнгөм. Тим эле сүйүнгөнүмдү айтпагыла. Азыр элдин баары эле бир эмеден чыккандай болуп атат да. Бир туңгуюктан чыгып, бир жакшы эмеге үмүт кылып атат. Көпчүлүк Жапаровдун жөнөкөйлүгүнө, мекенчилдигине баа берүүдө. Жолугушууга келген эл аны чыныгы мамлекетчил инсан катары таанып, өз келечегин ишенип тапшырууда. Өлкөбүз чөгүп турган мезгилчи. Ошол мезгилде чөгүп турган мезгилде, экономикабыз сазга батып турган мезгилде, ушуну мен көтөрөм деп Садыр Жапаров мына аттанып атат. Биз ошону ишеним көрсөтүп турабыз, үмүт кылып турабыз. Мына кече 10 күн иштеди, 10 күндө Кыргызстанда 30 жыл болбогон ишти жашап койду да. И дагы уланып атат. Жандагы жан жолдоштору улап атат. Мен ушуга курсаммын. Садыр Жапаровдун 5-6 октябрдагы окуялардан кийин бийликке келип, бир айдын ичинде 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан талылуу маселелерди заматта чечкени анын эриктүү, чечкиндүү экендигин далилдеди. Жапаров дал ушул сапаты менен элдин элегинен өттү. Шайлоолордо элдин баары мугалимдерди, медиктерди, бюджетный работниктерди тим эле заставить этип кыйнап туруп салып келчү. А мында болсо эл өзү жөө жалаңдап келип атат. Бир кезде ушул биздин Балыкчы шаарындагы уланган трубалар тууралуу Садырдын бизге аябай Балыкчы элине пайдасы тийген. Биз өзүбүздүн душабыз менен эле үмүтүбүз чоң да. Кудайым буйрса, келечекте Кыргызстанды алып кетет деген. Садыр Жапаров 7 дубанды түрөө кыдырып, стадион толо эл келип, жерлердеги көйгөйлөр менен таанышып, элдин түз суроолоруна жооп берип жатты. Талапкер калк менен бетме-бет сүйлөшүп, алардын бардык маселесин кунт коюп угуп, элди эркелеткендей элес калтырды. Көп жылдардан бери көйгөйү көкүрөгүнө батпай турган жарандар элдик талапкерге кайрылып, агынан жарылды. Республика боюнча бир эле кишинин аты чыгып келатат. Бул элдин арасынан чыккан кишини колдогондо кимди колдойбуз? Ойлогон ою элдиге кызмат кылам дегени, бул келечекке кызмат кылам дегени болуп атат да. Ошондуктан биз ушунду каалап атабыз. Садыр Жапаров эмеден чыгары менен өсүнчө радикальный бир иштерди жасап атат. Биз ишенип атабыз. Ошон үчүн кыргыз элин ушундай кризистен алып чыгат го деп, коррупциялар менен аябыз күрөшөт го деп, эгерде ушундай да күрөшүп отурса, кыргыз эли бутуна туруп, келечеги кең болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен Садыр Жапаровду колдоп келдим ошондо. Кыргызстанга барып иштеп келейинчи деген заманды көргүм келет. Биз Россияга, Турцияга барып иштейинчи деп эмес, Кыргызстанга келип иштесек экен. Кыйынчылыкты башынан көп өткөн жакындарын кандай муктаж экенин билет да, биз алыска жүргөн мигранттарыбызды ойлойбуз. Ошо бир туугандарыбыз бар, ошолорду сагындык, сагыныч, кусалык дегенди Садыр байке өзү жон терisi менен сезип өткөн. Үй бүлөң, бала чакаң, тууган уруктарың, эли журтуң тынчпы? Тынч. Тынч башылы болду. Кеп биринчи тынччылыкта садак болоюн жаным биргелерим. Самага батып саргайып, көптөн күткөн күнүбүз келди. Садыр ким? Садыр президент. Эл Садыр Жапаров ак жүрөктүк сапаты менен өлкөнү өнүгүү жолуна салып кете алат деп ишенет. Анын үстүнө башкаруу формасы да туура тандалып, бардык жоопкерчилик бир гана президентке жүктөлгөнү жакшы болуп турганын жана бүт жоопкерчиликти коркпой мойнуна алып жатканы Жапаровдун эриктүүлүгүнөн кабар берет дешет көпчүлүк. Садыр Жапаров элдин тандоосу.